Кесир. Автор Тазагүл Сагынбаева. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошевна. Англиянын кенен таза көчөлөрү эл агымы менен Талгатта жай басып келе жатты. Өмүрүндө бул шаарды биринчи көргөнсүп айланасын таңыркай карайт. Жок, бул шаар анын көзүнө, жан дүйнөсүнө сиңип бүткөн. 4 жыл окуп, 2 жыл иштеп жүргөн ушул көчөлөрдү аралап, бирок анда башка Талгат болчу. Көөдөнүнөн оргуштаган күч чыгып, көзүнөн жаркын келечек көрүнчү. Азырчы, эртеңки күнү бүдөмүк, өз оюнан корунган, колу буту чынжырланып байланып калгансыган алсыз, үмүтсүз Талгат. Ата энесин, үй бүлөсүн эмес өзүн унутуп бараткан Талгат. Тааныш жер көзүн урунганда буту тушалып токтоп калды. Каргашалуу түнкү клуб тигине. Канча адамдын тагдырын талкалап, түз жолунан адаштырган, көз жаштардан пайда тапкан жай. Кирейин деп чөнтөгүндө сокур тыйыны жоктугун эстеп кыйыла туруп калды. Кирсең деле акчаң жоктугун билгенде, акырын жылмайып, колунан жетелеп сыртка чыгарып коет коопсуздук кызматкери. Ары жактагы отургучтан орун алган Талгат түнкү клубтан дагы деле көзүн ала албай отурду. Эмне деген сыйкыры бар бул жайдын? Ар жолу экинчи келбейм деп өзүнө өзү убада берет. Бирок кайра айланчыктап калганын билбей да калат. Азыр да кете албай кыйылып отурат, сүт аңдыган мышыктай болуп. Бир убакта эсине бая күнү жоголгон капчыгы менен телефону түштү. Ушул жерден жоготподу беле? Бир сурап көрсө кандай болор экен? Мүмкүн табылып калгандыр. Башына келген ушул ойго кубана ордунан туруп клубка бет алды. Акыркы күндөрү бат-баттан каттаган үчүн бул жердегилер баары таанып да калышкан. Талгат түз эле бардагы жигитке барды. Кечиресиз, мен ушул жерден капчыгым менен телефонумду жоготуп алдым эле. Мүмкүн табылып калгандыр деп келдим. Биз жоголгон буюмдарга жооп бербейбиз. Бармен Суз гана жооп берди. Демек, эч ким кайтарып берген жокпу? Кайтарылган буюмдар булар, карап көрүңүз. Талгаттын алдында кичинекей кутудагы 3-4 ачкыч, бир паспорт жана зажигалка турду. Демек биротоло жоголгон экен. Телефондун жоголгону Талгатка анчалык деле билинген жок. Ансыз деле эч кимге чалбай калган акыркы күндөрү. Максатсыз эле 2 сааттан ашык көчөдө жүрүп жатаканасына келди. Бул жерде жалаң, өзүнө окшоп башка жактан келип иштеп, окуп жүргөндөр жашашат. Коңшу бөлмөдө кыргыз жигит бар. Баш ийкешип, анда-санда саламдашкан эле болбосо, Талгат ага көңүл да бурбайт. Бирок тиги элпек жигит, күлүп салам айтып, ар жолу бөлмөсүнө чакырат. Талгат өз бөлмөсүнөн өтүп коңшусунун эшигин какты. Ассалому алейкум, келиңиз байке. Коңшу жигит дароо эшигин чоң ачып, ичкери кириңиз дегендей ишарат кылды. Кандайсың? Канча убактан бери бир жерде жашасак да жакындан таанышпадык. Менин атым Талгат. Максат, таанышканыма кубанычтамын. Шыпылдаган жигит заматта дасторкон жайып, кофе көтөрүп келди. Талгат байке, жумушуңуз каерде? Жумуш жок. Талгаттын башы шылк дей түштү. Кандайча? Күнүгө эртелеп чыкыйып кийинип жөнөйсүз. Менимче жакшы кызматтасыз. Мен болсо окуп кошумча иштеп жүрөм. Үй бүлөдө эң улуусумун. Менден кийин 5 бир тууганым бар. Ата энеме ашыкча жүк болбоюн деп аяп турам. Башында кыйналдым. Азыр Кудайга шүгүр. Иштеп тапканым өзүмө жетип калды. Бир кезде мен да сен сыяктуу окуп, иштеп жүргөм. Ошол кездеги Талгатты өзүм да сагынам. Алдына улуу максаттарды койгон, жүрөгү оттой күйгөн Талгат элем. Азыр анын бири да жок. Куу кекиртектин кулу болуп, өз напсимди тыя албаган бир кургур болдум. Ичкиликтин айынан жакында ишимден дайын айдалдым. Эми эмне кылайын деп жатасыз? Жумушуңуз жок болсо кантип жонбагасыз? Байке, жумуш караштыралыбы сизге? Максаттын астейдил мамилесине Талгаттын ичи жылып турду. Ошентелиби иним? Ошентпегендечи? Эртең эле батирге акы төлөшүбүз керек. Анан үй бүлөбүзгө да каражат жөнөтүшүңүз керек болот. Максаттын сөзү Талгаттын көзүн умачтай ачып, жүрөгүнө жаа огундай тепчилди. Ушул бармактай баланын акылындай акылы болбой,
өз каражанын багып жүргөнүнө 1 жылдан ашкан тура. Акча жөнөткөн мындай турсун, акыркы ирет үйүндөгүлөр менен качан сүйлөшкөнү да эсинде жок. Бөлмөсүнө келип уктай албай бир топ жатты. Көз алдына окуусун бүтүп Кыргызстанга барганы, Айсал менен таанышкан мезгили, уулу мырзанын төрөлгөнү, апасынын Айсалга көрсөткөн кордуктары элестеди. Англияга келгенден бери биринчи жолу Айсалды сагынып эстеди. Көрсө өзүнөн артпай жүрүп, аялын, уулун да унуткан экен. Башын керебеттин кырына уруп алды. Айсалга татыксызсың, коркоксуң, алсызсың. Бүгүн жумуштан жарым саат эрте чыккан Астра Медердин жумушунун алдына келди. Көптөн бери ойлонуп жүрүп, ушул нерсени туура деп чечти. Медерден балдары тууралуу сурагысы келди. Айрыкча Айсал менен мырзаны көргөндөн кийин да ордунда отура албай калды. Үйдөн кууп чыккан келини менен небересин Медердин калкалап жатканына жини келип турду. Саат 6-дан өтүп Медер жумуштан чыкты. Жалгыз эмес экен. Жанында бир аял келатты. Астра машинадан түшүп утурлай басты. Аялын бул жерден күтпөгөн Медер таң калып, тиктеп токтоп калды. Күткөн жок белең. Эмне келдиң? Батыраак сүйлө, убактым аз. Медер саатын карады. Эмне, тиги менен бир жакка барасыңбы? Астра ары басып бараткан аялга карап, ээк какты. Дөөрүбөчү, ал биздин бөлүм башчы, өз жолу менен үйүнө кетет. Анан кайда шашып жатасың? Астра, менин кайда шашканым менен сенин эмне жумушуң бар? Мен азыр эң кымбат, эң сүйүктүү адамыма барам. Ал улам терезени карап мени күтүп жатат. Зарыл жумушуң болбосо мени жолдон койбо. Астранын жообун күтпөгөн Медер шарт бурулуп машинасын от алдырды да короодон катуу айдап чыгып кетти. Медердин машинасын кууп артынан Астра жөнөдү. Ичи чок түшкөндөй ачышып, жанын коерго жер таппай баратты. Муну кара, сүйүктүү адамыма баратам деп бетиме безирейип карап туруп айтканын. Көрсөтөм сага сүйүктүүң менен жолуккан кандай болгонун. Колу рульга карышып, жан талаша айдады. Жол чырактын жашыл чырагынан Медердин машинасы өтөөр менен кызыл күйдү. Астра жарылып кете жаздады. Кайра жашыл күйгүчө Медер узап кетсе таппай калаарын эстегенде жини шакардай кайнап, машинанын газын басты да атырылып жөнөдү. Чур эткен ышкырык капталынан угулду. Бирок азыр токтой турган учур эмес эле. Ылдамдыкты 90го чыгара айдап, жолдогу машиналардан буйтап өтүп жөнөдү. Бир убакта күзгүдөн артынан кууп келаткан патрулдук милициянын машинасын көрдү. Ушул жетпей турду эле, кашайгырлар. Айласы кеткенде ылдамдыкты азайтып, жол жээгине чыгып токтоду. Айсал бычмачы болуп иштей баштады. Үйдө да кагазга ар түрдүү кийимдердин дизайндарын чиймелеп, изденүү үстүндө болду. Буйрутма көп түшкөн күнү түн бир убакка дейре жумушта калып кетет. Андайда сөзсүз кайнатасына телефон чалып, мырзаны бакчадан алып коюшун өтүнөт. Канчалык кеч барса да, казан аягын кармап, келиндик кызматын кылат. Жетекчилик бара-бара Айсалга чоң ишеним арта баштады. Мойнундагы чоң жүктү сезип, модалуу, жарашыктуу жана фасондорду ойлоп табуу үчүн кээде таң аткыча да уктабай чыгат. Азыр да уулун уктатып коюп кагазга үңүлдү. Негедир иштей албай, көңүлү уйгу-туйгу боло берди. Кээде Талгатты эстегенде ушинтип колунан иши түшүп, бир топ маанайы чөгөт. Кай жеринен жазды. Жакшы келин боло албаганы аз келгенсип, жакшы жубай болуу бактысы да айланып өтүп баратабы? Же Талгат экөө жаман жакшы айтышып, көңүлдөрү калбаса бири-биринен. Минтип жыл убагы болгуча кабарын билдирбегени кандай? Өлүү тирүүсү билинбеген азаптын азабы болуп жатпайбы? Көзүнүн бир тамчы жашы тып этип кагазга таанып кетти. Бул маанайы менен бүгүн иштей алчудай эмес. Акырын столдогу буюмдарын жыйнап, мырзанын жанына кирди. Бейкапар тынч уйкуда жаткан уулун карап, жылмайып, энелик бактысына чын ниетинен ыраазы болуп турду. Талгат көпкө жумуш издеди, бирок ылайыктуусу табылбады. Бүгүн да кечке көчөдө жүрүп күүгүм киргенде кайтты. Эми эмне кылат? Бир аз акчасы да түгөнүп баратат. Кыргызстанга кайтып кеткенге жол киреге каражаты жетпейт.
Андан да оор нерсе Айсалдын алдына кантип барат. Эмне деген максат менен келгенин эстегенде жүрөгү кысылып чыгат. Эч кимдин сөзүн укпай келген өзү даяр жумушта жөн иштебей көңүл ачкан азгырыктарга да кирип кеткен өзү. Эртеңки күнүн элестеткенде заарканып турду. Келдиңизби байке? Эмне жаңылык? Максат сыртта күтүп туруптур. Жаңылык жок, жумуш таппадым. Мен бир жумуш көрдүм, бирок ал сизге ылайыктуу эместей. Ушундай билимиңиз, дипломуңуз менен ал жерде иштебешиңиз керек. Эмне жумуш? Мен азыр тандай турган учурда эмесмин. Мага акча керек, Максат. Жол киремди тапсам эле кетем Кыргызстанга. Мен окуган жерге жакын жайгашкан чоң ишкана бар. Ошол жерге жүк түшүргүчтөр керек экен. Бирок байке, мага капа болбоңуз. Максат көзүн жалдыратып Талгатка карады. Иштейм, эртең мени алып бар. Келишим түзгөн аяналуу жумушумдан айдалган мага окшогон адамга боору ооруган жарашпайт. Эми ажаткана тазаласам да иштешим керек. Эртеси ээрчишкен экөө айтылган дарекке келишти. Узун бойлуу, арык эркек киши кабыл алып, мурда кайда иштегенин сурады. Талгаттын жообун укканда ишенбегендей кайра сурап, баштан аяк тиктеп алды. Антүүгө негиз бар эле. Абройлуу окуу жайды бүтүрүп, жакшы жерде иштеген жигит келип, жүк түшүрүп иштейм дегени ар адамга эле таң калыштуу сезилмек. Бир топ сүйлөшүп отурган соң жумушка алышты. Талгат алгач Англияга окууга өткөндө да, диплом алып мекенине кайтканда да мынчалык кубанган эмес эле. Сыртка чыгып, Максатты кучактап, жерден так көтөрдү. Рахмат иним. Кези келгенде бул жакшылыгыңды эки эселеп кайтарам. Коюңузчу байке, ал эмне дегениңиз? Мен болгону колумдан келген кичине жардамымды көрсөттүм. Сен мага жардам эмес, жол көрсөттүң. Акылы тумандап, адамдык касиеттен тайып калган адамды туура жолго жетеледиң. Эми жакшы адам болоюн. Мен бул жакка чоң максаттар менен келген элем. Жолду катар Талгат башынан өткөн күндөрдү, үй бүлөсү тууралуу баарын айтып берди. Аялыңыз акылдуу, сабырдуу жан тура. Уулуңуз да чоңоюп калгандыр. Чоңойсо керек, мени тааныбай да калгандыр. Талгат бөлмөсүнө кирип эле керебетке боюн таштады. Көз алдына Айсал менен мырза келди. Кантип жатышты экен? Ушунча убактан бери жүрөгү чыдап сүйлөшпөй, кабарлашпай жүргөнүн эми эмне деп түшүндүрөт? Эмне деп жок нерсени ойлоп таабактанат? Өз ойлору менен алпурушуп жатып бир убакта уктап кетти. Астра бир топ айыпка жыгылды. Протокол толтурган соң машинасын айып аянтчасына алып жөнөштү. Башында жинденип жаткан. Бара-бара майнап чыкпасын билип аргасыз көнүп берди. Какаганга муштаган деген ушул да. Бир туруп медердин артынан жетпей калганына, бир туруп олчойгон акчага төлөмөр болгонуна ичи ачышып жатты. Үйгө келип эле конок бөлмөгө кирди. Көптөн бери ичпей калган эле. Бүгүн ичпесе болгудай эмес. Рюмкага коньяктан толтура куюп ичип жиберди. Ичи от менен жалын болуп жатып калды. Удаа дагы бир дешти. Ичиндеги күйүүтү азаймак түгүл, күйүп алоолоп чыкты. Бүгүн биринчи жолу медерди кызганаарын ачык сезди. Колдо бар алтындын баркы жок кылып теңин албай, тепсеп жүргөн адам үчүн ушунчалыкка бараарын ойлогон эмес экен. Качан колунан учканда баркын билди. Эми кайра кантип кайтарат? Сүйүктүү адамыма баратам деп айтпадыбы? Ким ал, ким? Бакырып ыйлап, колундагы рюмкасын дубалга чапты. Бырчаланып жаткан сыныктарын өчү бардай жерде мыкчып чогултту. Бүттү, бүттү. Ушул рюмкадай чачырады, сынды. Кесилген колдорунун каны шорголоп салаадан ылдый акты. Бир убакта эки колу менен жер таянып өксүп алды. Кесири өзүнө эле эмес, бала чакасына да тийип жатканын кеч болсо да түшүнө баштаган эле. Ашканада күймөнүп жүргөн Айсал Байсулуунун киргенин байкабай калды. Жеңе, атам уктап калыптыр. Мен жарым саатка сыртка чыгып келейин, сураса, дүкөнгө чыкты дей туруңуз. Жанына келип акырын шыбырады. Саат түнкү 11 болуп калды, мындай убакта сен кайда? Айсал бир кайын сиңдисин бир саатты карады. Жакында айтам, бир аз сабыр кыла туруңуз. Атам сураса экөөбүз сүйлөшкөндөй,
Жеңесин бетиненөөп көз кысып койду да шырп алдырбай чыгып кетти. Артынан күлүмсүрөй караган Айсал айттырбай түшүндү. Жигит тандап калган тура кызыкеси. Айсалдын ою туура чыкты. Бир жума өтпөй Баян сулуу жеңесин сүйлөшкөн жигити менен тааныштырды. Кара тору, көздөрү бажырайган жигит экен. Жеңе, жоодар нарындан болот. Биз 3 жылдан бери бири-бирибизди тааныйбыз. Мен окуумду бүтсөм үйлөнөлү деп жүрөбүз. Бирок азырынча атам билбесин. Анан да жоодар үйдүн эң кенжеси. Биз Кочкордо жашашыбыз керек. Айылда жашайсыңбы? Шаарда жашайсыңбы? Кандай айырмасы бар? Эң негизгиси жактырган адамыңдын жанында бол. Атам каршы болбойт. Бирок апаңызды айта албайм. Айсал көз кыры менен аста кайынсиңдисин карады. Мени ойлонткондо ошол нерсе. Апам туруп, апасы жоктой болуп күйөөгө узамак белем. Баары бир айтышыбыз керек да. Кабатыр болбо. Убагы келсе бир жолу табылар. Мүмкүн ага чейин Талгат да келип калар. Айсалдын үнү каргылданып, көзүнө жаш толо түштү. Келет жеңе, сөзсүз келет. Силер али узак бактылуу жашайсыңар. Айтканың келсин, ыраазы боло кайынсиңдисинин чачынан сылап кучактады. Кара чач бүгүн шаарга жөнөдү. Көптөн бери кызы менен небересинен кабар алып кетсем деп жүргөн. Атайлап дем алыш күнгө туштап келди. Чай үстүндө өткөн кеткенден кийип салып узак отурушту. Айсал казан кармап ашканада жүргөнүнөн пайдаланып сөз баштады. Куда, Талгат кандай жүрөт? Качан кайтчудай? Айсалдан сурасам жаратылуу жооп бербейт. Кудагый, сизден жашырып эмне табам? Өзүмдө ошол баланы ойлой берип жүрөк оорулуу болуп бүттүм. 1 жылга жакындап калды, такыр дайыны жок. Же телефон чалбайт. Санаам санга кетип, кээ түнү уктабай таң атырам. Кой десе болбой кетпедиби? Дайынсыз болгон эмнеси? Ал да караң күн, бала болбой калгыр десе, ошондой да кылабы? Деги аман болгой эле, сурасам эле иштеп жатса керек деп коет. Айсал деген неме? Көрсө менден жашырып жүргөн тура. Байкуш кызым жаш туруп көптү көрүп калды. Эртелеп мокоп калабы деп корком. Андай ойлобоңуз кудагый. Мен тирүү турсам Айсалды бирөөгө көз каранды кылбайм. Кудайга шүгүр, келиним да тиричиликке тың. Жакшы тарбия берген кудам экөөңөргө да рахмат. Ушунча нерсе башынан өтсө да, кабагым кашым дебей жаркылдап турат. Астра деле бир кезде өз катасын түшүнөр. Бир үйдө жалгыз калды. Адамга мындан артык жаза барбы? Андан ары сөздөр уланбай тунжура отуруп калышканда, оюнчук машинасын калдыратып, сүйрөп бөлмөгө мырза кирип келди. Медер да кара чачта небересине алаксып, азыркы көңүл чөгөргөн сөздөр заматта унутула түштү. Астра бүгүн дагы Медердин жумушуна келди. Ичиндеги кызганыч 3 күндөн бери тынч уйку бербей койду. Бирок бул жолу машинасын жумушка таштап, таксиде күтүп отурду. Тигине шашылып чыккан Медер машинасына отурду. Тиги кара машинанын артынан калбай айда. Бирок абайла байкап калбасын. Таксистке буйруа сүйлөп өзү көз айнегин тагынды. Медердин машинасы борбордук көчөнү аралап баратты. Көз алдына ар кандай окуяларды элестеткен Астранын жүрөгү катуулап сого баштады. Бир убакта машина жолдон ичкери кирип токтоду. Бул жер Астранын көзүнө тааныш көрүндү. Көз айнегин алып жакшылап карагыча, Медер машинадан түшүп, бала бакча тарапка жөнөдү. Муштуму менен өзүн пешенесине катуу бир муштап алып шалдырап отуруп калды. Мырза, бул жерде небереси Мырза бар эмес беле? Медердин Мырзага келгенин көрүп турса да, кете албай таксиде отура берди. Көөдөнүндөгү арам ою дагы деле өз бийлигин жүргүзүп, мүмкүн сүйүктүүсү башка бирөө болсочу деп күдүктөнүп жатты. Аңгыча небересин жетелеп чыккан Медер бакчанын жанындагы кичинекей дүкөнчүгө кайрылды. Аркан бою аралыкта турган небересине батынып басып барууга бул иретта Астранын дарамети жетпеди. Ичиндеги Айсалга болгон жек көрүүсү кудум баштагыдай кайнап чыкты. Эже, машинанын артынан жүрөбүзбү? Таксисттин сөзүнөн ою чарт үзүлдү. Жок, кете берсин. Мени баягы жерге жеткир. Узап бараткан Медердин машинасын карап, ичи уйгу-туйгу болуп, белгисиз сезим демин бууп жатты. Сырттан кирип үйүн биринчи жолу көрүп жаткансып айланта карады. Кымбат эмеректер, көз жоосун алган шам чырактар,
Атайын буйрутма менен чет жерден келген идиш аяктар. Көзүнө бардыгы суук көрүндү. Ушунун баарын ким үчүн деп жыйнады? Мына чаң басып Астранын жалгыздыгына даба боло албай үнсүз мелтирешет. Айсал, кесепеттүү Айсал өз үнүнөн өзү чочуп кулагы ачыла түштү. Ошол томаяк ушул үйдүн босогосун аттап келбесе мындай болмок эмес. Баарына ошол гана күнөөлүү. Дили карарып, өпкөсү көп. Азыр алдынан бирөө чыкса, тирүүлөй жеп салчудай жинигип чыкты. Капыстан башына бир ой кылт эте түштү да, столдун үстүндө жаткан ачкычты алып сыртка бет алды. Короодон машинасын алкынтып айдап чыгып, чоң дарбазаны жаппастан медерлер жашап жаткан кабат үйдү көздөй жөнөдү. Эшикти ачкан Баян сулуунун көзү чанагынан чыгып кете жаздады. Маңдайында апасы турган эле. Апа, эмне келдиң? Каш жолумдан, өз үйүмө сенден сурап келемби? Кызы менен саламга да келбей бут кийимчен кирип барды. Баян, ким келди? Конок бөлмөдөн чыгып келаткан Медер Астраны көрүп жекиретиктеди. Эмнеге келдиң? Эмне жоготтуң? Мен баарын жоготтум. Бир кембагал кара жолтойдун кесепетинен баарынан жат болдум. Кана Айсал? Булкунуп ашканага жөнөгөн Астраны Медер колунан булкуп токтотту. Жогол көзүмө көрүнбөй. Тынч жашоону каалап чоң үйдө жалгыз калганда өзүң. Эми мында келип алып дагы эмнени баштаганы турасың? Чыгып кет, Астра. Көзүмдөн алыс бол. Менин чыдамымды чегинен ашырба. Эгер азыр өз бутуң менен чыгып кетпесең, бир кезде Айсалды үйдөн кантип сүйрөп чыккан болсоң, дал ошентип чыгарып коем. Медер муштумун түйүп жакындады. Урасыңбы? Мына башымды тосуп берем. Келиниңе болушу өз аялыңды ур деп жатам, урбайсыңбы? Долуланган Астра башы менен Медердин көкүрөгүн сүзгүлөп жакасына жармашты. Мен сага сыйың менен кет дедим. Акылыңа кел, Астра. Менин акылым ордунда. Акылынан ажыраган сенсиң, Медер. Өз үйүңдү, аялыңды таштап, келиниңдин артынан ээрчип чыгып кеттиң. Уулуң жокто келиниң экөөң эмне шойкомдун ичинен чыгып жүргөнүңөрдү ким билсин? Жап жаагыңды, кара ниет. Медер Астраны чачынан бурай кармап дубалга капшыра койду. Кантип ушул сөз оозуңдан чыкты, акмак? Сен аял эмес, ажыдаарсың. Чыгып кет, экинчи көзүмө көрүнбө. Өз колум менен муунту өлтүрүп, өлүгүңдү ит кушка жем кылам. Ошондойбу? Ким кимди өлтүрөт көрө жатаарбыз. Айсалды жер үстүнөн жок кылбасам, мен Астра эмесмин. Ал дагы көзүңдөн кан агызып, алдымда чөгөлөтөм али. Менин ким экенимди унутуп бараткансың го. Медердин колунан бошой түшкөн Астра сыртка умтулду. Токто, азыр кетпейсиң. Мен сенин биротоло жообуңду берип анан кетирем. Талак, талак, талак. Эмне? Астра босогодо калчылдап туруп калды. Бошсуң, биротоло бошсуң. Бүгүндөн баштап башы бош эркин аялсың. Каалаганыңды жаса. Арзуу кылган жашооңду жаша. Болгону мени тынч кой. Эшик тарс жабылып, Астра сыртта калды. Медер, ач эшикти. Ач, Медер. Анткенге акың жок. Болгон күчү менен уруулай берип акыры эшиктин ачылбашына көзү жеткенде тепкичке отуруп шолоктоп ыйлады. Өйдө ылдый өткөндөрдү да көзүн илбеди. Бир убакта шалдырай ордунан туруп, тепкич менен ылдый түшүп жөнөдү. Машинасына отуруп, рулду кучактап, бакырып алды. Жумуштан кеч чыккан Айсал эшиктин алдында турган кайненесинин машинасын көрүп, жүрөгү дүкүлдөп кетти. Караңгылатылган терезесинен ичинде адамдын бар жогун биле албай, кантсе да ызы чуудан жүрөгү заарканган байкуш келин ары басып дарактын далдоосуна өттү. Эки көзү үй тарапта. Конок үйдүн да, ашкананын да жарыгы күйүп турду. Бир убакта машина дүрүлдөп от алганда Айсалдын жүрөгү дүкүлдөп, андан бетер даракка ыктады. Демек кайненеси машинада отурган экен. Машина бурулуп көрүнбөй калгыча калчылда ордунан жыла албай турду. Босогодон өң алеттен кетип бозоргон келинин көргөн Медердин чыйпыйы чыгып кетти. Сага эмне болду, кызым? Бирдемеден корктуңбу? Жок, башка сөз айта албай калчылдап турган Айсалдын чыканагынан жөлөй калды Баян. Жеңеңди ашканага алып кирип суу бер. Суу уртап, бир аз өзүнө келген Айсал уулун бетиненөөп бекем кучактады. Көзүнөн жашы буурчактап төгүлүп жатты.
Келининин ыйлаганын көрүп чыдабаган Медер терс бурулуп көз жашын көрсөтпөй шыпырды. Мынчалык тагдырың ташка кептелбесе эмне байкуш балам-ай. Астра үйгө эмес, шаардын сыртына айдады. Жин ургандай катуу ылдамдыкта бараткан машина көргөн жандын үрөйүн учурат. Трассага чыкканда ылдамдык 120-ны көрсөттү. Көзүнөн чаар чымын учкан аял азыр алдынан ажал чыкса да кайра тартпачудай абалда эле. Колу карышып, буту газды житире басты. Мотор озондоп машина октой учту. Бир убакта күйүүчү май түгөнүп баратат деп белги берип, кызыл баскыч жан алык албай күйүп жанып баштады. Астра азыр аны карай турган абалда эмес эле. Машина бир катуу булкунуп барып токтоду. Ошондо гана май түгөнгөнүн көрүп, муштуму менен рулду катуу муштап, ага да чыдабай жерге түшүп дөңгөлөктү болгон күчү менен тээп алды да аргасы кетип туруп калды. Шаардан алда качан чыгып кеткен эле. Кайсы тушка келгенин өзү да ажырата албай турду. Эми жол улаш машиналарды тоскондон башка айла жок. Жакын арада май куюучу жай эмес, айыл да көрүнбөйт. Бирок машиналар да токтой койбоду. Ээн жолдо ар ким өз коопсуздугун ойлойт эмеспи? Бир убакта эски Жигули өтүп баратып токтоп, эркек киши түштү да бери көздөй басты. Сизге эмне болду? Машинаңыз бузулдубу? Бир Астраны, бир машинаны сыдыра тиктеди. Бензин барбы, сатып алам. Астра демите сүйлөдү. Мындай жерде майдын баасы канча болорун билесизби? Бейтааныш эркек мыйыгынан күлүп жакын келди. $1 менен болсо да сатып алам. Мага шаарга жете турган бензин болсо болду. Табылат. Каалоо болсо баары табылат. Охо, бул темир тулпар канча турат болду экен? Ара жолдо ач белде калганына караганда арааны да бир топ булгайрандын. Эркек шашпай машинаны айландыра карап чыгып, капотун аста чаап койду. Мага бензин керек. Сени мунун акчасы менен ишиң эмне? Сага окшогондор түшүндө да көрбөйт мындай машинаны. Астра чыдабай кетти. Ай, аста, түшүндө эмес, өңүндө да көрүп калат, Кудай насип кылса. Туура айтамбы? Жакын келип арбайган колун Астрага сунду. Чеч алтындарыңды, чыгар акчаңдын баарын. Жан керекпи, кыңк этпе. Эгер кыйкыра турган болсоң, кокоңду шылып түшөм. Астра ошондо гана кишинин колундагы бычакты көрүп жаны чыгып коркту. Артка кетенчиктеп отуруп машинага келип такалды. Бат кыймылда, батыраак. Муздак бычактын мизи мойнуна тийгенде денеси дүр этип үркүп, колу буту катып калды. Эмне жалдырайсың? Чеч дедим алтындарыңды. Чыдамы кеткен эркек Астранын мойнундагы чынжырды бир булкуп үзүп алды. Мына өзүм чечем. Калтыраган колдору менен сөйкөсүн, шакектерин бүт чечип колуна карматты. Сумкаң кайда? Илдам. Астра машинадан кичинекей кол сумкасын алып чыгып сунду. Башка эч нерсем жок. Бейтааныш эркектин карааны бат эле караңгылыкка сиңип жоголду. Азыр көргөнү түш сымал, эсин эңиретип, дали колу бутунун калтыраганы басылбай турду. Бир аз өзүнө келип демин басты да машинага кирип отурду. Алдыңкы орундукта жаткан телефонун көргөндө көздөрү ачыла түштү. Кудайга шүгүр, жок дегенде ушул калыптыр. Колуна алып кимге чалаарын билбей токтой калды. Мурдагыдай болгондо Медерге чалмак. Ал байкуш алы учуп кайдан болсо жетип келмек. Эми кимге чалат? Медер бир отоло жообун берип кууп чыкты. Талгат жылдап кабарсыз кетти. Аргасыз Кайраттын номерин терди. Чакыруу узакка кетти. Алло, Кайрат кайдасың? Канчалык өзүн токтоого кармаганга аракет кылса да, үнү буулуп көзүнөн жаш агып кетти. Шаардамын, досторум менен жүрөм, эмне болду? Уулу салкын сурады. Мен жолдо калдым, балам. Машинанын майы түгөнүп караңгыда ээн талаада турам. Каерде? Кайсы талаа? Кайсы жер экенин өзүм да билбейм. Шаардын чыгыш дарбазасынан чыккам. Бир топ узап кеткен окшойм. Айланада эч нерсе жок. Бир айла кылып бензин жеткир мага, уулум. Астра токтоно албай ыйлап жиберди. Кызык, ал жакта эмне кылып жүрөсүз караңгыда? Мен эми кантип жетем? Же алдымда машинам болбосо? Кайрат, суранам, бир айласын кыл. Сенден башка ишенерим жок. Уулу телефонду коюп салбасын деп коркуп безеленип жиберди. Мейли, машинада отуруп туруңуз, бир айласын табаармын.
Апасы менен сүйлөшүп менен үйгө жөнөдү. Медер диванда китеп окуп отурган экен. Ата, сизде сөзүм бар эле. Эч ким укпасын дегенсип эңкейип кулагына шыбырады. Эмне? Медер башын көтөрүп ачуусу келе түштү. Кайсы тала? Караңгыда жин урган неме ошол жака барабы? Бензин жеткириш керекмин ата, машинаны берип туруңуз. Айдоочулук күбөлүгүң жок, кайда барасың түн жамынып? Мунун жазасы кандай экенин билесиңби? Анан эмне кылайын, айтыңызчы. Жалдырап ыйлап чалса кантип барбай коем? Кандай болгон күндө да апам эмеспи? Кайрат айласы куруп карады. Акылсыз, арсыз, өзүн эле эмес элдин баарын кыйнап бүттү. Кайда экен чогуу баралы? Медер уулу үчүн аргасыз кийинип сыртка жөнөдү. Күтүп отуруп чарчаган Астра көз илине түшкөн экен. Машина алдына өтүп токтогондо ойгонуп кетти. Алдыңкы оң тараптагы эшик ачылып, Кайрат түшүп бери басты. Колунда бензин көтөрүп жүрөт. Өтүп барып бакты ачып майды куйду да бошогон идишти жол жээгине ыргытты. Астра эшикти ачып бирок жерге түшкөн жок. Ээн жерде эмне жүрөсүз? Кайрат ачык турган эшиктен эңкейип, машинанын салонун бир сыйра карап койду. Атаңа эч нерсе айтпадыңбы? Жок, дагы уруштуңарбы? Ооба, уруштук. Баягы эле Айсалдын айынан. Баарына. Болду апа, дагы баштабаңыз. Атам эмес, бул нерседе мен да чарчадым. Эми акырын айдап үйгө жетип алыңыз. Шарт бурулган уулу ылдам басып барып машинага отуруп жөнөп кетишти. Окшошкон жакшылыгы жоктор, баарыңар бирдейсиңер. Башкасы бүткөнсүп ушул бешиктен бели чыкпаган чычымда мага сөз кайтарат. Артка кайрылып шаарга бет алган Астра Медерди машинадан түшүп да койбогонуна ызаланып баратты.